Конечно, ошондой көрүнүктүү, сабаттуу адам сүйлөсө совсем туура эмес да. Onu halklaşam söylüyor, Karabağ'ım söylüyor. Onun için ona naказание veriş керек өзі. Депутаттар мысалы. Вообще болуын білдірген тандық неме тұрбай. Қаяқта келді, сорамаға асылып, бөлек қылып, қаяқта бір нәрселер жатыр. А бұл сорамай деген тәрбие көрген, таза жүрген бала. Мен жақын жиендерім болады. Мен ошtada тұрам. Паспортсыз кетіп отырам. Тура емес, Шымкенттер. Неге депутаттарына наказание берсе болмайды ошо. Алды жетпей. О деген сөз эмне? Биз жаш баланы айтпайбыз, өзүм баласы атаңыз кечим керек деп туру. Онда просто адам пастап сөйлөгөн бир булжыраган нерсе да атамбайым. Өзү ошону акмак жана бузук бир ушакта мелектү билбеген нерсе. Кана что эмес да. Рахматчан. Assalamualaikum. Кечиресиз, экс-президент Алмазбек Атамбаевди депутаттарды чимкирик дегендер туурабы? Өзүңүз оюңуз кандай ошого? Эми Алмазбек Атамбаев айта берет да чимкирик деп. Эмне үчүн чимкирик болуш керек алар? Чимкирик деген ал адамдын мурдунан чыга турганды чимкирик дейт. Ал деген төрөлгөн адам да алардын барды. Алмазбек Атамбаев туура эмес айтып атат. Эми ошол экс-президент катары ошо жараша ошондой сөздөр? Жок, ал уят сөз да просто. Адамды кемсинтүү. Көрдүңбү жанагы Чүй областынын прокурору, губернатору. Не болду? Журналистте түсүң жакпайт дегендиги үчүн кетип атат, Алмазбек Атамбаевди 120 депутат давно бир чарасын колдоnuш керек эле. Ошо өздөрүнүн унчукпай отурганына караганда, 120 депутаттын унчукпай отурганына караганда, мен ойлойм атам ушул Алмазбек Атамбаевдин айтканы жакындап калды деп. Рахматчым. Ядадым деп ала унчугуш керек да адам деген. Мисалы мен алсага жаман сөз айта турган сөз ответ бересиң. Жакшы сөз сүйлөсөм, жакшы ответ бересиң. Адам ошобуз да. Рахматчым. Кайчы канал? Экс-президент Алмазбек Атамбаев жакында эле депутаттарды чимкириктер депти. Ошол сөз Алмазбек Атамбаевга жарашабы? Жарашпайт. Оюңуз кандай мисалы ошол нерсеге? Оймейм, туура эмес ал. Өзү экс-президент болуп турса, анан андай деп башка адамдарга сын коюу да туура эмес да. Ошону айта алам. Алмазбек Атамбаев жакында эле депутаттарды чимкириктер деди. Ошол нерсе жарашабы экс-президент катары ажоого? Албетте жарашпайт да. Ошол убакта өзү да иштеген. Анан эми отставкага чыккандан кийин чимкириктер депутаттарды айтышы, башкаларды да башка сөз менен айтып, жаман сөз менен айтышы жалпы элге жакпайт. Ошонун катарында мен деле ойлойм, туура эмес иш кылып атат. Ошолор менен бирге иштеген, ошолордун убагында иштеген. Менин оюмда туура эмес. Жарашпайт дегенде эмне үчүн жарашат? Ал өзү экс-президент болсо, анан ошо сөз айткан туура эмес, туурабы? Өз субординация деген сакташ керек. Туурабы? Ал болбойт да. Ал элдин баары ага нааразы. Ал деген мына жолдогу немелер деле айтпайт, мына жүргөн кишилер делечи, не рабочий адамдар делечи. Ал деген кандай элдин адамы, дүйнө жүзү таанылган адам. Туурабы? Ал эң туура эмес ал деген. Бардык элдердин бардыгы любой эле жерге барсаңар, ал ошол сөздү айтыш, угуш, биз мисалы угуп мен уялып атам. Айтыштын өзү уят. Эми ал деген адамдын мындай мадани немелерге туура келбейт өзү негизи. Онкенге мүмкүн эмес айтканга. Жарашпайт дагы да. Атамбаев айтты, жалган. Жарашпайт да, кантип жарашсын эми. Азыр элдер уш какыр ушул маселе боюнча айтып атпайбы? Биз деле капа болуп аттык эми. Кантип атат деп атты, чимкириктер башка ушундай деп. Вообще мүмкүн эмес мына айткан, туура эмес да. Кантип биз бийлик, жогорку бийлик болсо, Кыргызстандагы парламенттик башкарууда болсо, депутатка башыйып отурсак, анан кийин аны чимкирик десе, конечно туура эмес да. Ким туура дейт, ким туура дейт? Элдер баары айтып атпайбы туура эмес деп. Биз да кошулабы туура эмес. Туурабы эми? Туура да ошону кептеп отурбайбыз муну кем. Туура эмес кылды Атамбаев деп. Атамбаев түбү өзү негизи азалы туура эмес муну. Муну мамлекет давай тезирээк деп да чечип туруп мера колдонуш керек да. Туурабы? Ошол эле депутаттар, ошол Атамбаевдин малында шайланган депутаттар.
Bunu gece Sorunbay şaylagan жоқ. Ошол Атамбаевдин кадрлары ошолор бардыгы. А келип кийин анан ушу депутаттардын өзү чимкирикке айландырды. Кыргыз элин мал сыңарсыздар, кой сыңар деп атат. Муну менен бул президенттин өзүнө о көчөдө жүргөн мына уборчуса жериш бургандар ham айтпайт ондай сөздөрдү. Мындай ушуну каташырып кетип атат. Ошол сөз Атамбаев үчүн жарашпайт. Өзү 6 жыл президент болуп калып, уш сөз сүйлөгөн уят. Эми жөн эле отурса болот.